Kurasыңызlar. Кандайсыздар, кандай турасыздар мекендештер? Hoş gelipsizler Kırgızstan'dan. Жердештер, бұл чучукту Кыргызстандан пирамида телевидениясынан эме 18 алып келген кишик. Айгуля, Нургуля, Болонский диаспоранын эң инициативный. Comincio ormai anche a capirlo. Мен көнүп калмак түгүл дейт, мен кыргызча түшүнүп, кыргызча ойлоно баштадым дейт. Кыргызстандагы ата-энеси жок балдарга кетчү гүн помошто даярдап жатабыз. Постоянно бери чокойду алып алып реклама кылышат. Кыргызча эзедип, именно футболкасы. Ушу Италия боюнча эмне деген ликерлор, самогон, винолор болсо ошонун баары ошол жакта оригиналы. Түн өткөргөндөн кийин бул жактан ыргытып ишчү. Мына ушинтип биздин мекендештер алыста болсо деле, бирок анча-мынча спортивный. Мен Арсланмын, бүт туугандарымга салам айтам. Кырында түшүндүм, бияктан биз өзүбүздү көтөрбөсөк, бизди көтөргөн киши жок экен. Болония шаарында Портиканын алдында жердештер менен сейилдеп бартабыз. Авангард стиль. Надежность, качество, комфорт. Авангард стиль, когда выбор очевиден. Келдиңер деп сунун билекке просто так подарю нам. Бир жагынан тарыхый имараттардын мекени, экинчи жагы болсо дүйнөдөгү эң заманбап имараттардын бири. Андан сырткары дүйнөдөгү эң даамдуу болонезе соусунун мекени болгон Болония шаары. Бүгүн биз Болониядабыз. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Айгуль Алиева жекебиз, Болониядагы коомдук эркин активист, жеке ишкер, 35 биздин мекендешибиздин арасындагы белгилүү коомдук ишмер. Көрүңүздөр, алыстабаңыздар. Алиева Айгуль Амангелдиевна Ысык Көл облусуна караштуу Жети Өгүз районунун Жонбулак айылында кыргыз элине эмгек сиңирген мугалимдин үй бүлөсүндө төрөлгөн. 6 бир туугандын экинчиси. Амангелди Алиев математика жана физика сабактары боюнча мугалимдик кесипти аркалаган. Апасы Гүлшара Саналиева башталгыч класстын ардактуу мугалими, учурда пенсионер. 1994-жылы Абдрай Курманбеков атындагы жалпы орто билим берүү мектебин бүтүргөн. Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин туризм факультетин аяктаган. Мамлекеттик кызматкер, Болониядагы Giovanni 23 тейлөө борборунда коомдук саламаттык сактоо оператору, коомдук ишмер жана активист. Хоббиси саякаттоо жана пикир алмашуу. 2019-жылы Чезаре Ступасониге турмушка чыккан. Чезаре Ступасони Болония шаарынын тургуну, 56 жашта. Фьоки Либера компаниясында механикалык сектордон компьютердик башкаруу бөлүмүндө оператор-программист. Фьоки Либера тажрыйбасы жана жабдуулары менен автоматтык машиналар, станоктор, керамика, энергетика, кеме жана космостук секторлор үчүн тетиктерин өндүрүү боюнча адистештирилген. 2 уул, 2 кыздын ата-энеси. Арсланбек Аскеров 17 жашта. Александра Ступасони менен Акбермет Аскерова 16 жашта. Асем Аскерова 15 жашта. Италия жергесине 2011-жылы киргенмен. Жашоо шартка байланыштуу кичүү кызым ооруп калып, врачтар туура эмес диагноз коюп, 1 жыл бою дарыланып, ошондо кызыңдын көзү көрбөй калат, бир кызыңдын бир көзүн көрбөй калат, бир көзүн сактап кала алабыз деп Исманкуловдун клиникасынан диагноз коюлганда, мен ушу 3 жаштагы кызым кантип көрбөй калат, мен Европага барсам да алып барып дарылатам деп, балдарымды, сиңимди таштап ушу Италияга чыгып кеткен.
Анан Италияга келдим, биринчи жылдары кыйынчылыкта көрдүм, жакшы жагын да көрдүм. Анан акырында түшүндүм, бияктан биз өзүбүздү көтөрбөсөк, бизди көтөргөн киши жок экен. Анан окуйун дедим, мен балдарымды алып келейин дедим дагы, келген жылдан кийин эле биринчи жылы мен балдарыма документ жаза баштадым. Көптөгөн кыйынчылыктар болду, бирок акыры балдарыма документ жазап, балдарымды кенде кезинде эле алып келип алдым. Бул жактан окушту, кызым жакшынакай айыкты. Азыр ушунтип эми Италияда жашап атабыз. Бул менин жолдошум Ступасоне Чезаре, ошо Болоня шаарынын тургуну. Арслан болсо биздин улуу балабыз, 17 жашта, Аскеров Арсланбек. Андан кийин келе улуубуз менен кызыбыздын жашы бирдей эле. Экөө тең 16 жашта. Ступасоне Александро 16 жашта. Аскерова Акпермет 16 жашта. Арслан финансы маркетинг институтунда окуйт. Александро болсо туризмде окуйт институтта. Бермет болсо медицина жагында лицейде окуйт, ошо медицина багытында. Анан кийин көкүрөк күчүгүбүз Асияма Кембриджден ошо Болоньядагы международный лицейинде окуйт. Өкмөттүк жумуштарга Италияда только гана конкурс түрүндө алынат. Мисалы үчүн медицина тармагында, акимиятка ошо конкурс жарыяланат. Мисалы үчүн 10 киши алынат или 50 киши алынат. Мен катышкан конкурска 100 киши жарыяланды, 100 места жарыяланды, анын 70-и сразу алынат. 30-у резервге калат да, жумушчу керек болгондо ошо резервден алат деп. Катышып, баягы өзүм уверенный болбосом деле катыштым. Катышып, башында жазылганда 5700 киши жазылды. Интернетке кирип, конкурсо публика чита Болония десеңер, ошол жактан көрүнүп турат да, бул элдин баарына эле тиешелүү конкурс. 5700 кишиден документ өткөрө баштаганда эле документтерин туура эмес болуп калат, эме болот. 3700 киши калды. Кудай колдоп, ошо документтерим өтүп кетти. 3700 кишиден письменный жазуу түрүндөгү экзаменден 1200 киши өттүк. 1200 кишиден азыр 11-июлда экзамен берем. Өзүм өкмөттүк жумушта иштейм, бирок бул дагы ошо квалификацияны көтөргөнгө, безлимитный контракт түзгөнгө ошого жардам да. 42 жашымда жазылып, правага окуй баштадым. Ошон үчүн балдар кыздарга айтам, окугула. Ковидке чейин жолдошум менен сүйлөштүм. Ошо супарадай кылып Италияга бир ресторан ачат эле, мага жардам берчи десем макул болду. Sto parlando per il ristorante che avevamo parlato prima Covid che voleva aprire, che tu mi hai sostenuta. Эмен ачып, сүйлөшүп, супарадай кылып, атын ойлонуштуруп, ошол сыяктуу кыргыздын оймо чиймесин, жанагы түндүктөрдү баарын ойлонуштуруп, бизнес план түзүп келгенде, бул дагы полностью колдоп берем деди, ковид башталды. Аны ойлойм, баягы Кудай буйрбаган нерсе экен, может жакшы эле болду деп. Мен ковидке чейин ачып алсам, ковид убагында налог төлөй албай, эл жок келгени, ар бир нерсенин өз убагы, өзүнүн шарты бар экен деп ойлоп калдым. Сода жагына кой жолобой эле коеюн деп, жолдошум экөөбүз недвижимость жака өтүп, азыр ушул акта ишке ашып калат деп ойлоном. Азыр иш планыбызда эме гостевой дом ачуу, жа хостел деп ачылып атпай, ошондой кылып гостевой дом бияктан ачсак, Караколдун центринде да жерим бар үйүм менен. Ал жака дагы Каракол азыр горнолыжная база, көл десе көлү бар, тоо десе тоосу бар. Аяка дагы гостевой дом ачып, бизге көп итальянецтер жок.
туристтер бизде бүт эле Америка, Швеция, башка жактан келет, бирок Италиядан ошо бизге окшоп эле тааныш менен барбаса, атайын Италиядан ошо Кыргызстанга эс алып келем, жер көрүп келем деп барган турист жок. Ошондой бир туристический отношенияга себеп болсом бу деп ойлоп атам. Иште алдыда пландар көп, ойлойм ошонун баары ишке ашат го деп. Өкмөттүк аппаратта иштегенимден медицина тармагында көп кереги тийди. Анткени Кыргызстандан мен эми история болезнинде салдыртып, бияктын врачтарына көргөзүп, хирург, ортопедтерге көргөзүп, алар бекер эле ошо дарын аласың, мондай кыласың деп өзлөрүнүн эми лечение жазып берип атты. Ошолорду жиберип, Кыргызстанда мен айтам, врачтар сурайт, могул анализдерди тапшырсын, бизге кандай анализи керек, же болбосо эмне десе, ошону тапшыртат да, мага котортуп, бияка келип отурбай эле интернеттен салышат. Аны мен врачка көргөзөм, ал окуп көрүп, бүт анализдерди көргөндөн кийин лечение жазып берет. Болду случай, азыр силерден дагы бир инебиз ооруп эле, ошого дары салып ийем. Ошо силер сыяктуу келген кишилерден дары-дармектерди берип ийебиз. 12 жыл мурда келгем, элге окшоп эле, элдей эле иштеп, андан кийин түшүнүп окуш керек экен бул жакта деп окудум. Азыр болсо өкмөттүк жумушта иштейм, өкмөттүк жумушта медицина тармагында иштейм. Ошо өз башыман өткөндөн кийин ошо келген жаштарга туура жол көрсөтүп, келген жаштарга жардам берип, колубуздан келишинче иштеп келебиз. Жалгыз мен эле эмес, ушул Болоньядагы Италия боюнча активист айымдар дагы бар. Ошолордой болуп эле мен өз жардам берип келем. Бул Италияда бу өзүбүз жашаган, дагы башка квартирабыз бар. Италияда документ боюнча аябай важный нерсе прописка. Бул Италия эмес, бүт эле жерде болуш керек. Чоң шаарда пропискаң жок болсо документ жаза албайт. Европа өлкөлөрүндө. Европа өлкөлөрүндө прописка жок, медициналык услугага кетпейт, документ ПМЖ ала албайсың, жашаган жериң жок болсо. Ошол жолдошум кыргыздай эле жардам беребиз десек макулдуу эле, документ ПМЖ албай калды, эме десем, азыркы убакта ошо үйүмдө 4 кыргыз жараны пропискада. Бул жакта өзүм үй бүлөмдө 6 киши болгондон кийин прописка батпай калганда, тиги башка квартирабызга аяка прописка кое баштадык. Аяка батпай калганда ошо домичилио деп коет, ошо документ жазатканга дагы бир документ, бирок пропискадан башка чарак болот. Прописка эми күчтүүрөөк документ, бирок ошого домичилио кылып беребиз. Аэропорттун жанында жашайбыз. Биз жашаган жер ары бөрү өткөн кыргыздар менен көп эле таанышып атабыз. Үйүм дайыма ачык. Тааныган да, тааныбаган да, тааныш дос аркылуу келген дагы, мындай келген кишилер деле ушул үйгө бир тобу конуп кетишти. YouTube'га чыгып жүрөм. Кыргыз пейилигенен меймандос эл. Меймандостук биздин элдин рухундагы көөнө салттардын бири. Мына ушул түндүк куттуу үй Италиянын Эмилия-Романья аймагынын тарыхый борбору болгон Болонья шаарында жашаган кыргыздын кызы Айгүл Алиеванын конушу. Интернационалдык үй бүлөнү бекемдеген каарманыбыздын ак өргөсү бардык жакшылыктардын чордону катары белгилүү. Кандай гана майрамдар, жыйындар, кайрымдуулук акциясы болбосун, дал ушул үйдө чогулушуп, кеңешишип, пикири менен кубанычын көпчүлүк менен тең бөлүшүп турушат. Бүгүн келген, чогулган биздин мекендештер Айгүл айымдын ак пейилден салган дасторконуна каниет кылып, маданиятына күбө болуп, дөөлөт чакырган бата менен жыйынтыкташты. Атайын ушул Кыргызстандан чет өлкөдө эмгектенип жүргөн кыргыздарды көрөлү, таанышалы, жашоолорун көрөлү деп келипсиздер. Биз дагы өтө кубанычтабыз ушундай таанышып келип калгандыгыңар үчүн. Баарыбыз тең ушул жерде 15-18 асты 20-22 жылдан бери эмгектенишет. Эң улуусу улап баштасам, Динара бар. Көлдүн сулуусу. Динара башын кийип койсуң жакты карап. Жашоо турмушка байланыштуу келгем 20 жыл. Жашоо жаман эмес, жакшы. Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр. Үй бүлө болсо тиякта. Конечно, мен
Эми болсо дагы 50-70-ге жетпейт. Жылына бир барып турабыз отпускага. Эми 50-70-ге салымыбызды кошуп элатабыз көп эле. Потому что 20 жылдан бери бир туугандарды үйлөнүү жардам беребиз. Эки мамлекеттин кандай окшоштуктарын жана айырмачылыктарын байкадыңыз ушу 20 жыл ичинде? Эми 20 жыл ичинде, конечно, Европа деген Европа бул өнүккөн мамлекет да аябай эле. Анан кандай десем, эми айырмачылык көп эле. Эми баягы ишенебиз, что биздин өлкөдө кичине өнүгөт го деп. Кудайым буйрса. Все равно баягы 1000 жакшы жер болсо деле элиң жериңди сагынасың. Кудай буйрса барабыз. Жакшы тургула, баарыңарга салам менден. Үйлөгөйүндө атасызбы? Конечно. Эмоция деген эмоция, конечно. Мындан кийинки бу дагы чоң кыз Рахима, көлдүк кыз. Бу дагы канча жыл болду бу жерде жүргөн? 20 жыл болуп калды бу жерде. Италия бардык мен үчүн эмес эле, бардык аялдар үчүн бакыт тап келдик деп айтсам болот да. Биз бактылуу болдук бияктан, анткени ошо айылга таштап, шаарга таштап келген балдарыбызды бутунан тургуздук. Ошо балдардын баары жогорку билимге ээ болду. Азыр менин балам абдан сонун жакшы жумуш иштейт. Ошо менин тапкан акчам, менин тапкан рызкым, менин эле жаңгыз балам эмес, менин бүт үй бүлөмдү бутунан тургузду деп айтсам болот. Менин тапкан ошо кичинекей акчам менен сиңдилерим окууларын бүттү. Ошолорду турмушка чыгардык. Эне атамдын ошол кездеги экономикалыкка байланыштуу бир топ аксап калбадыкпы. Ошол моментте мындай өкүнүчтүү кылбай, кайгыртпай, ошолордун жашоосун биз мындай өйдө көтөрүп, өзүбүздүн балалык милдетибизди аткарып эне атабызга көңүл бурдук да. Саида дагы бул жерде канча жыл болду, Саида? 18 лет уже. 18 жылдан бери бул жерде эмгектенет. Жолдошу Рикардо. Ой, скуза, Роберто. Меня зовут Саида Салихова. Я врач по образованию. Приехала сюда в 2006 году. Это мой муж Роберто. Мы с ним вместе 10 лет. Что меня заставило сюда приехать? Дети уже подросли, и надо было, обучение было уже платное. И так как младший сын хотел учиться именно на стоматолога, мне надо было срочно выехать. Я вообще пыталась хоть куда-нибудь выехать. В Америку пыталась выехать, учила усиленный язык, но каждый раз на последнем этапе не понимала на слух американский и английский, так я не прошла. Потом уехала моя двоюродная сестра в Италию, потом уехала подруга, и они меня позвали. Я подучила итальянский и тоже рванула сюда. Это моя вторая попытка въезда, со второй попытки въехала. Вы сейчас здесь с кем работаете? Также врачом? Нет, но это моя специальность врача, очень мне помогает. Я переводчик именно в медицинских структурах. В кооперативе, который работает именно с медицинскими структурами, это любые. У меня был очень сложный период жизни, и я искала... За работу мне платили... Пиовева. Это был дождь. Это была зима, это было в феврале. Мне за работу платили так мало, что я не могла заплатить за квартиру. Я работала с 8 утра до 8 вечера в магазинчике типа 1000 мелочей, но без выходных, без обеда. И платили всего 300 евро. И я не могла платить за квартиру, я не могла... Ну, в общем, был сложный период, я искала кого-то на квартиру, пошла вешать объявление, и этот интересный мужчина тоже вешал объявление на русском языке. Я подумала, что он украинец. Присмотрелась, объявление на русском. Он повесил на одной остановке, потом мы вместе перешли на другую сторону. Там обычно это украинские бусы собираются, и оттуда посылки передают украинцы. Я подумала, наверное, украинец. Смотрю, он тоже пытается на фонарь прилепить объявление, а у него руки соскальзывают, он не может. И я ему помогла со своим скотчем, который сам отдирается. Прилепили объявление, и собирался идти дождь. Я говорю, надо еще сверху залепить. Ну, вот так вот познакомились, обменялись телефонами. Но через месяц мне пришлось, очень его услуги понадобились. Он меня узнал, пригласил и помог по работе. А через 3 дня сказал, если ты свободна, у меня очень серьезное намерение. И вот с тех пор мы вместе. У вас, если бы я был киргиз,
я бы подумал, как я могу привести к расцветанию мою страну. Говорит, у вас настолько, говорит, потенциал, говорит, высокий, говорит, у вас, говорит, развито животноводство, у вас, говорит, такая чистая вода, у вас, говорит, горы, у вас климат, говорит, и, говорит, столько разновидностей сыров можно было бы сделать, говорит, настолько, говорит, большой потенциал именно для развития Кыргызстана. Я, говорит, очень надеюсь, что теперь кто властвует, что вот способствует этому развитию Кыргызстана. Андан кийинкиси Айнура. Айнура дагы бул жерде канча жылдан бери? 10 жылдан бери эмгектенет бул жерде. Негизи башында оюмда деле жок болчу ушундай бир кандай десем, ушундай бир үй шарт болуп калды да. Балдарды тургузуш керек болуп бутка. Анан ушундай бир эме болуп калып случай келип калгам ошол себептен. Биринчи жылдары кыйналып кетким келип жүрдү, көнө албай. Бирок деген бат эле көнүп кеттим. 1-2 жылда көнүп, тилди үйрөндүм. Андан кийин деген баягы документ алып, баягы закон түрүндө иштегенде контракт менен көп праваларым көп болот экен да. Ошол себептен дагы кичине кызыгып калдым окшойт бул жака. Себеби балдарыма жардам берип аттым, бир туугандарыма жардам берип аттым. Ошентип эле иштеп жүрөбүз. Негизи жакшы, Кудайга шүгүр. Жумушубуз бар. Контракт менен иштейбиз. Все наши права, укуктарыбыз бүт сакталат бул жакта. Зарплатабыз жакшы. Ошо. Андан кийинкиси Айнура деле бир 15-20 жыл болду сенин жүргөнүң. 16 жыл болду. Кызы бар, жашынакай болгон супсулуу кызы бар. Gel, mamang жанына gel. Алеся бизден эң күчүү, мындан күчүү бөбөктөр бар, бирок окуп аткан мектеп окуучусунан ошо эң күчүү эркек кызыбыз бизден Алеся. Ооба. Андан кийинки сулуу кызыбыз шөкүлө кийген. Өзүнүн кол эмгеги менен тигип, атайын ушу телевидение келатат дегенде жан талашып тигип. Чынара, канча жыл болду Чынара жүргөнүңө? 17 жылдан бери ушул жерде эмгектенет. Биздин ошубузга караганда бул шөкөлөнү сиз өз колуңуз менен жасагансыз. Ооба. Бул шөкөлөнү деген өз колум менен жасадым. Баягы өзүм ошол кол өнөрчүлөрдүн арасында жүргөндүктөн, ошол Италияда да жөн жүрбөстөн кичине биринчи көңүл ачуу, стрессти жоймой деген нерседе мен ушуларды баштаганмын Италияда жүрүп. Кийин ушул мен үчүн өнөр болуп кетти. Андан кийин ушул шөкөлөдөн башталды. Андан мурда деген сумкаларды тигип аткан болчумун. Сумкаларды тигип, анан ушул сумкаларды тигип сатып атамын. Сатып жүргөнмүн. Биртип болсо да биякта көбүнчө итальянецтер алат экен. Ошол анан кийин сумканын өзүн сатып алам дагы только саймасын тигемин. Сиз колго тигип чыгасызбы мунун баары же атайын машинка барбы? Жок. Өзүм колго тигип чыгам. Анан кийин могу маталарын жабыштырганда дагы бул атайын клей болот. 2 матанын клейин ортосуна 2 матаны жабыштырып, клей маталар болот экен. Анан буну машинкадай кылып өзүм тигип чыгамын. Полный. Эч кандай машинка колго тигилген, машинкалар. Ооба, тигилген эмес, бүт колго тиккенмин. Машинкага тийген эмес бугачы. Мына ичи момундай болот. Мисалы бул сумканын баасы канча? Канчадан сатасыз? Мисалы буну деген мен только итальянцтерге эле сатам. Буну алар кол өнөрчүлүк, колдон тигилгенде булар баалайт экен. Буну мен 45 еврога сатамын. Мисалы буну 20 еврога. Буну мен азыр деген бул кыргызча жазылган Мырза Керим деп. Буну мен подарок кылып бирөөнүн баласына подарок кылдым. Кылганын эме кылгам, уже даярдап койгонмун. Андан бир кичинекей кол өнөрчүлүк ачсамбы деген оюм бар. Андан кийин мага жарашпайт, кийбей эле койбоймунбу? Сизге жарашат, мен башыма кичинекей болуп калды окшойт.
негизи сиз бияка канча жыл болду келгениңизге? Менин келгениме 17 жыл болду. Мен ушу Италияда жашаймын, Италияда иштеймин. Анан ушул Италияда эле өнүгүп өссөмбү деген оюм бар. Бирок Кудай буйруса мен Кыргызстанды эч качан унутпайм. Андан кийинки кызыбыз Гүлмайрам. Жаңы ушу Болония шаарына келип атат, башка жерде эмгектенип жүрүптүр, эми биздин ушу айылыбызга келип отурат дегендей. Здравствуйте, меня зовут Гульмайра Молдосанова, я по профессии социолог, я аспирант кафедры социологии Бишкекского государственного университета имени Хусейна Карасаева. Я приехала в Италию 3 года назад, прошла на научную стажировку в университет Парма по стипендиальной программе Министерства иностранных дел Республики Италия. Я изучала образование для устойчивого развития девушек Кыргызстана и Италии, проводила сравнительный социологический анализ. Профессором с кыргызской стороны был профессор Кусейн Исаевич, с итальянской стороны была профессор Мартина Джуфре. Вот. После я осталась в Италии, изучаю итальянский язык, культуру, готовлюсь к поступлению в бизнес-администрированию. Также я работаю онлайн. После стажировки я написала книжку, называется «Книга женщины и их мир любви», сборник женской мудрости народов мира со своей подружкой Гульзат Майчиновой. Это книжка для женщин. И мы дальше, развивая эту книжку, создали арт-круг для женщин. Это клуб женщин, чтобы они развивались, раскрывали свою природу, поднимали свою самооценку, находили свою роль в обществе согласно нового времени, новым вызовам. Время от времени мы встречаемся вот в этом доме, в доме Айгуль-Эдже и ее семьи, поскольку связь со своей культурой, со своей родиной, предками очень важна. Даже если ты живешь в другой стране, более развитой, более продвинутой, очень важно иметь связь со своими корнями, поддерживать свой язык, потому что это дает силу. Какую силу? Духовную силу для социальной, материальной самореализации в другой стране. Мен да ушул 18 жылдан бери ушул жерде эмгектенем, талыкпай деп элечи. Баарыбыз тең ушул жерде эмгектенип, көнүгүшүп калдык. Эми Кудайга шүгүр, Кыргызстан, конечно, биз үчүн өтө жетишпейт, сагынабыз. Эми ушундай турмушка байланыштуу ушундай болуп келип калганбыз, эмгектенип атабыз. Кудайга шүгүр, жыл сайын бир жолу барып турабыз, бир туугандарга, ата-энага, бала чакага дегендей. Баары жакшы, Кудайга шүгүр. Рахмат. Бул Италияда дагы мусор салынган ар бир ящиктер бар. Бул мисал үчүн мусор тамак аш салынат. Биякта ачкыч менен ачылып, бул ачкыч менен ачылат. Бизде тесерина, электронный тесериналар коюлган, фамилия аты жазылып, атайын акимияттан алабыз. Бул мен азыр башка коммунада жүрөбүз, тесеринаны жакын кылганда бул ачылынып, кайра жабылып калат. Бүт бардык карта, пластика бар, электронный тесерина менен колдонобуз. Биринчи турган ящик бул деген сорттолбогон мусор салынат. Аралашкан мусор ошон үчүн жабык. Бул болсо тамак аш, бул деген кийин жанагы эмелерге алып кетилет да. Тамак аш мал салдаргабы, только тамак аш салынат. Көк свет бул карта, сары свет пластика, жашыл свет этиги эмеге звонок окшогон эмелер. Коңгуроого окшогон ал бутылка салынган ящик. Азыр биз Дотса шаарчасына
Dossa'dагы замакка келдик. Бул замак 1100-1200 жылы курулган замак. Рокка ди Досса деп айтылат. Азыр биз ошол жакта кыдырып, калган информацияны улам бере баштайбыз. Бул жакта деле дүйнө жүзүндөгүдөй ар бир жерден байманапы, бул ошо бир бай кыргызча айтканда бир байманаптын замагы болгон. Булардын арасында деле согуш болуп турганда аймактар ар ким өзү менен болчу. Ошондо төбөсүндө турган кароолчулар эме бергенде, кабар бергенде, жанагындай бирөөлөр кол салганда, могул жака суу толтурулчу. Суу толтуруп, шаар ичиндегилер бүт бул замакка качып кирип, анын көпөрөнү, тигил көпөрөнү өйдө көтөрүп, бияка суу толтуруп коюшчу. Анан согушканга аларга жеңил болгондо өйдө жактан. Мен айтып аткан силерге дүйнөлүк деңгээлдеги дүйнөлүк деңгээлдеги винный погреб, национальный винный погреб деп жазылып турат. Энотека регионалия Эмилия Романья. Жолдошум айтып атат, телевизордон көрсөңөр, мондай чөйчөккө окшогон эмени көрүп туруп, анан бияктан деген кой бергенде учуп барып түшчү эмес беле. Бул ошо бүйчү, Ошого таңгал. Өрт коюп туруп, өрттөп салчу да тура. Ооба, тышынан да эме кылып. Мындан топтоголок кылчу болот экен, топтоголок. Ал биякта бирөөсү эле турат да, мындай таштардан көп бар. Замактын погреби кийин ошо национальный винный погреб кылышканда дүйнөлүк деңгээлдеги. Сальве. Buongiorno. Биякта ушу Италиядагы кандай вино, шампанский чыгарылган болсо, ак вино, кызыл вино ушул погребте оригиналдары. Бул жакта, бул погребке киргенде, ким кайсыл вино ичкиси келсе, бияктан стакандын көлөмү менен жазылып турат. Ошо тестеринага акча салып туруп эле, ошол жактан ар ким каалаганын остесе болот. Италияда эмне деген эң жакшы качестводагы вино. Бул жакта болсо бизче айтканда самогон, бирок азыр баасын карасак, кичинекей самогон эмелердики эле баалары 9 евро. Бул болсо жанагы дарычылыкка колдонгон чөптөр менен жасалган настойкалар. Ошо Италия боюнча эмне деген ликерлор, самогон, винолор болсо ошонун баары ошол жак. Биякта ушул жактан чыккан вареньялар экен. Бул бизче айтканда үйдөн жасалды деп коебуз го, үйдүкү деп, ошол сыяктуу ушул колдун продукциясы экен да. Атайын Кыргызстандан келиптирсиңер деп, ушул винный погребтин ишкери ушу сиздерге ушул Италия виносунун историясы болгон винолору жазылган китепти сиздерге подарок кылып атат. Scusate, vi sta dicendo Бул шаар художниктердин шаары деп айтылат. Бул 60-жылдардан кийин 70-жылдардын алдында художниктердин көргөзмөсү ушул жактан башталган. Жеңген художниктин сүрөтү, мисалы үчүн, 1965-жылы сүрөт фестивалдан уткан сүрөт экен. Биякта аялдын сүрөтү бар го, Карасыңар канчанчы жылы кайсы художниктин атынан кайсы сүрөт уткан, ошол уткан сүрөт жылына бир жолчу художниктердин фестивалы. Эң биринчи ушул жакта ачылгандагы жыл сайын ушул жакта болот. Италиянын элдеринин эс алуусу, бизге окшоп эс алуу десе эле кафеге барып, тамак ичип, ошондой эс алууну биз кенде кезинде биздин эс алуу ошондой өтчү. Ал эми Италияда болсо эс алуу бул путешествие кылуу.
жер кыдырып, жер таануу, эл таанууну эс алуу деп эсептешет. Ким мага конокко келбесин, мен ушул шаарга, ушул замок алып келем, анткени Италиянын историясы камтылган, Италиянын историясын көрө алсаңыздар болот. Мен жолдошум болсо тажап бүттү. Өз үйүндө эле болуп калды, каякта эмне турат, эмне болот билет, бирок мен тажабайм. Кыргыздын ашканасы жакпайт бекенби? Non ti piace cucina kirghisa? Qualcosa sì e qualcosa no. Кээ бир тамактар жагат, кээ бир тамактар жакпайт дейт. E come loro non può piacere tutta la cucina italiana. Мисал үчүн чучук жакпайт, анткени майлуу. Лагман да жейт, анткени булар дагы колго кесме жасашат. C'è una macchina alle spalle. Жылкын этин бул жебейт. Ошондой эле буларда ошондой разницалар бар да. Италия деген кичинекей мамлекет болушкан. Мына ушул замокта бир айыл жашаган. Бир айыл жашап, жана бирөөсүлөрү кухняда иштеген, бирөөлөрү жоокер болушкан, бирөөлөрү дыйкан чарбада иштеп тышка кетишкен, жана тыштан көрбөдүңөрбү? Жанагындай бирөө жоо каптап келатканда чуркап келип ушакка кирип кетишчү. Бул деген бир айыл болгон. Бияка кирели. Бул биз 1100-1200 кылымдан башталган жашоону талкуулап жатабыз да. Мына кухнясы болушкан, кухня. Мына мону баары ошо илгери тартылган. Бул нан кескен эмеси болуш керек, эт кескен. Мына көрдүңөрбү, камыр кескен эме илгери канчанчы кылымда эле жасалган болчу, жыгачтан. Лапшаревска деп койбойсузбу? Лапшаревска. Биздин тил менен. Бул суу ысытып, суу кайнаткан очогу, нан салган печка, канча кылым мурдагы. Охренеть. Эмеси жасалган люстрасындагы. Мынакей мол ошо канча кылым мурдагы идиш аяктар. Бул эми аябай оор да, отку ысытып, кийим үтүктөшкөн да, бул кийим үтүктөгөн аппарат. Бул болсо жана эттерди кескен болуш керек. Тушту ортого кылып чыбалып, мына мооларын ачып, эт кескен аппараттар. Ошондой эле мына биздикиндей таразалар, араларды колдонушкан. Мол жакта жыгач аспаптары, бүт ошо канча кылымдын оокаттары биздикиндей шам чырак деп койчу эле. Алышканда колго көтөрүшпөй, ар жак бир жакка кыймылдаган эмени чынжыр менен колдонушкан да. Биз азыр ашканадан чыктык. Бул болсо кир жуучу жай болгон, кинолордон көрүп калып атабыз го. Моундай отторду ысытып, жана 2-3 аялдар болуп, моундай чоң нерселерге салып алып, кирлерди колго жуушкан бир убакта. Бул жактан болсо, мындай чака менен сууларды алышкан ушул кудуктан. Ичин тарсаң болчу да экен, ичинде да канча метр. Чакасы дагы бул эмне деген күч керек? Муну ким көтөргөн? Чакасын эле көтөрө алчу да эмесми? Чакасы эле эмне деген килограмм. Бирок эме менен тартышчу турбайбы булар? Аркан менен, Аркан менен. Түрмөсү болгон бул айылдын. Сот болгондой, сот үстүндө, замоктун ичинде сот кылган. А бул жака болсо, жалаң ошо түрмөдөгүлөр түшкөн. Биз баскан жолдон талайлар баскан. Бул жакта Эчен деген жашоолор, биз билбейбиз канча кылым мурда ким кандай болуп соттолгонун. Бул комнатада Эчен сыр, Эчен тарых жатат. Мол жака күндөрдү чийип санашканда, мына монун баары чийиндер, булар күндөрдү икистери унутуп калбайын деп, канча күн өткөнүн билейин деп ошолорду жазышканда. Латын тамгалары менен жазылганбы? Бул эми мындай нормальный түрмөсү болчу экен. А эми бул тарапка түшкөн киши
тирүү чыкчу эмес экен. Бул деген жана зындан бияка ыргытып коюп эле анын өлүгүн алып чыгыш экен да. Бул уже үй экен. Ушул Байманаптын булардын аттары Весково, Конте деп ар кайсы түрлөр менен айтылат, биздики сыяктуу эле. Мынакей бешиги. Бешиги деле биздикиндей болот. Сандык. Тигил жуунчу жер болчу экен. Түнчүндө ошо мындайча айтканда бизден Байманаптар ошо колго түшкөн кыздарды, келиндерди алып, ошо түн өткөргөндөн кийин бул жактан ыргытып ишчү, ылдый жакка түшкүчө, ошо ылдый жакка түшкүчө ал соо түшчү эмес. Тебирлерге тийип түшчү да. Йо-моё. Бул ошо чыныгы жашоодо канча кылым мурда. Биякты карасаңар, мына аңдоңдо жайгашкан эле жер. Бирок бүт баары жашыл болуп эли эмгекчил келет. Даже бир кесим жери бош калбайт. Эл ар бир жерин баалай билишет, а бизде жерлер жатат курап эле. Ошо Италиянын ушунусуна да суктанам. Ар бир жерди иштетип, ошо сууну чыгарышып, үйлөрдү салышып, жерди да барктай билишет, баалай билишет. Эмне деген винограддар, эмне деген жашылча жемиштер өсүшөт. Ушулар менен эле өзлөрүнүн экономикасын жаап, тиги базарларда сатылат. Болония шаарындабыз, Болония шаарынын центрындабыз. Болония шаары башка шаарлардан эмнеси менен айырмаланат? Мондай портико деп аталат. Эл баскан жер, ушундай портиканын алдында басабыз, жанында калбайбыз, машиналардан тоскоолдук кылбайбыз. Ошо жолдун эки бетинде тең портико бар. Бул портико ЮНЕСКОнун, дүйнөлүк ЮНЕСКОнун патримониясына киргизилген. Деген өзүнүн мол жактагы эки башнясы менен таанылган, алыстан көрүнүп атат Болония. Бул болсо Болониянын площадь центребиз. Бул болсо Болониянын библиотекасы. Мурда сала борса болчу. Азыр библиотекага айланган. Бияктан карасаңыздар, желек менен турган здание бул кыргызча айтканда акимият. Болониялыктар кичипейил келишет, жашы болобу, карысы болобу жардам бергенге дайым даяр. Көчөнү таппай атсаң, адашып калсаң, любой информация сурасаң, булар аябай кичипейил, ачык эл келишет. Бул биздин акимият, биз үйлөнгөндөрдү бизде эле эмес, бүт үйлөнгөндөрдү ушул балкондон единственный случай үйлөнгөндө ушу балкондон тышка чыгарып бүт баарына салам айттырат. Бул балкондон акимияттын. Полбичешин тако. Бул илгери бизге окшоп эле булар дагы машина чыга электе ат менен жүрүшкөн. Ошо ат менен келгенде могу центр көпчүлүк эле важный. Азыркы сөз менен айтканда акимияттар, эмелер болгон, ушул жака келгенде аттары мына ушуларга байлап коюп, анан өздөрү өйдө чыгышкан.
2 жылдык өз ишмердүүлүгүндө коомдук эркен активист Айгүл Алиеванын жана Болоньядагы жашаган дагы биздин мекендештерибиздин кайрымдуулук иштери менен бирге Кыргызстанга кошкон салымдары эбегейсиз. Ковидти эске албаганда учурдагы ата-энеси жок балдарга бөлүнгөн акча каражаттарынан сырткары дары-дармектер, акысыз дарылоолор жана албетте Италиянын эң сапаттуу кийим-кечелери дагы байма-бай жөнөтүлүп турат. Буга чейинки Италиядагы мекендештер көрсөтүүсүндө айтылгандай, жогорудагы гум жардамдар кылдаттык менен атайын коробкаларга салынып, Калыбек жана Алтынай Акеловдордун Silkway сервис курьердик тез жеткирүү кызматы аркылуу өз даректерине жеткирилет. Дагы биздин активист айымдардын эң Болоньянын уважаемый, почетный Айгуля менен наравне биздин Нургуля деген айымыбыз бар. Ошо азыр гуманитарный помощь деп өзүнүн эмелерин алып келди. Биздин Айгулялар болуп чогуу даярдап аткан эме кошобуз, кошуп коебуз. Хорошо, хорошо. Пойдемте. Хозяйка. Bunlar bir Kırgızistan'a geçti, he? Kандай Нургуля. Bunlar anan. Саламатсыздар, саламатсыздар. Опис кылып анан мага мен коробка салып берем. Түшүнүп атасыздар. Бага мындай кирсе бергиле. Нургуля китайский. Здравствуйте, саламатсыздар. Нургуль. Аида. Нургуль. Пирамида телеканалы. Очень приятно. Сиздердин кызматыңыздарда. Рахмат. Жакшы келиңиздер. Жакшы, рахмат. Рахмат. Барысын ишибизде Ошо жанагы биз деген активист, коомдук активист жердештерибиз менен ушундай күн помощь менен иштешебиз деп атпадык беле, өзүбүз сүйлөшүп. Ошол активист кызыбыздын арасындагы бири Нургуль. Калгандары менен дагы таанышасыздар. Кыргызстандагы ата-энеси жок балдарга кетчү күн помощьты даярдап жатабыз. Бул гум помощьты биз коомдук элдик активисттер даярдаганбыз, чогулуп кеңешип. Бул жакта бир эле партиясы бар, чогултуп биз өзүбүз магазиндин калдыктары, жаңы эле кийимдер дагы бар. Такыр эле эскирген кийимдерди биз жибербейбиз, колдон келишинче сортировка кылып, керектүү жакшы качестводагы кийимдерди жиберебиз. Эле бут кийимдер анткени ар бир коробкада 3төн 4төн салынгандары бар, жайкыларын 4-5тен салып койгонбуз. Шымдар, джинсылар барын санай келгенде могул жакта эле бир топ килограммын айта албайм, бирок бир топ эле кийим кечек бар. Айгулянын үйүнө келип, бул окаттарды чогултуп, Кыргызстандагы балдар үйүндөгүлөргө жардамыбызды чогултуп койгонбуз ошону. Чогултуп атабыз, топтоп атабыз. Баарын бир жерге чогултуп, анан жакында Калыйдын складына алып барып, ошо Кыргызстанга жөнөтөбүз. Бул деген бул биздин үйдөн көрүп аткан бул бир гана партия. Бир гана партия. Андагы башка партиялар бар. Ошентип бөлүп, потому что бир убакта баарын эме кыла албайсың. Бир магазинден келсе, бирөөсү башка жактан келет. Биз аны сортировать этип Кыргызстанга кээ бирөөсүн кыргыздар кийбейт андай кийимдерди, андайларды алып салабыз дагы, керектүү кийим кечектерди гана жөнөтөбүз. Бул негизи көрүп атасыңар, көпчүлүгү эме детский вещилер жок. Потому что биз ошо интернеттен, социалдык тармактардан көрүп калганбыз. Жана балдар үйүндө чоңойгон балдар 18 жашка чыгып балдар үйүн таштагандайын деле кароосуз калат экен. Кээ бирөөсү студент болгондуктан, окуу жайларында окугандыктан аларга жашоо шарты кыйын болуп калат экен. Ошол кезде бир кайрылууну көрүп калганбыз да, биз ушундай кийим-кечектер болсо, студент кыздар, студент балдар бар, жардам керек деп, биз азыр ушун баарын топтоп, керектүү тиешелүү жерге биз жөнөтөбүз. Кочкордон болом. Бул жакка келгениме уже көп жыл болуп калды. Баягы жан келгенде өйдө ылдый болот, баягы турмуштун ысыгы да болот, мустагы да болот дегендей. Анан көп жыл бир жерде иштедим, анан ал жумушум уже
бүтүп калды. Анан эми өзүмдө өнүктүрөйүн эми. Анан медициналык тармакка багыттадым. Ошол жакта азыр студентмен окуп атам. Буюрса эми 10 жыл милицияда иштегем. Бишкекте? Капитан милициямен. Милициянын капитаны деген сизге арналып жазылган турбайбы? Балким. Бияка келип бир жыл көрүп келейин. Турист болуп бир жылга 15 күнгө эле келгем. Анан бара-бара бияктын жашоосун көрүп, анан иштеп, тил үйрөнүп, уже анан акча таап баштаганда уже кызыгып, уже кичине иштеп турайын. Анан бир жыл, анан ушинтип эле анан көпкө узап кетти ошол. Кеткиңиз келбей калдыбы? Эми жыл сайын барып турам эки отпускага. Ата-энеммен, бир туугандарымды барып. Бардык кыргыз элине салам айтам. Италиядан, Болонья шаарынан. Ата-энеме, бир туугандарыма баарына салам. Ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар, аманчылыкта жүз көрүшөлү. Ошол Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин. Кийин барабыз тең Кыргызстанга. Ушул жактан алган тажрыйбабызды Кыргызстанга барып, салымыбызды кошуп, эми биринчи обувьтарды эме кылбайлыбы, количествосын санап, анан зимнийлердин өзүнчө кылып, жайкылардын өзүнчө кылбайлыбы, же кандай кылайлы? Жок, обувьтар кете берсе, могу шымдары, санан количествосын санайлыбы? Ар бирөөндө 3төн 4төн бар, ошо шымдарды өзүнчө могу стульчикке койсоң, 4 возрастына бөлөлү, жашына возрастына бөлүштүрөлү. Айкөл айым Айгүл Алиева менен жолдошунун ортосунда кыргыз элинин биримдигин жана улуттар аралык мамилелерди чындоо концепциясы каралганы шексиз. Жаш муундарды руханий тарбиялоодо жана кыргыз элинин биримдигин бекемдөөдө дити жакшы, колу март, сөзү таттуу, мейман күткөн каарманыбыздын гумандыгы, толеранттуулугу, достук адилдиги, сый урматы менен кыргыз жараны катары таанылды. Кайсы өлкөдө жашабагын, кандай кызмат аткарбагын баарын эң мыкты деңгээлде аткарып, гүлдөгөн мамлекет жакшылык ишке, билимдүү жаштарга себепчи болууда. Именно жаштарга мен кеп кеңешим тил үйрөнүп турган келгиле дейт элем. Анткени тил үйрөнбөй биз английский билебиз деп эле Италияга келип алышат. Английскийден Италияга таптакыр кереги жок. Биякта сенсе этилбейт. Бизде английский билгениң только итальянча. Магазинде иштейсиңби, эме официант болуп иштейсиңби, биякта англис тилинин эч кимге кереги жок. Только итальянча окуйсуң, итальянча иштейсиң. Ошон үчүн жаштар англис тилин билебиз деп эле Италияга келе бербегиле. Итальянский курс өтүп, хотя бы ошо итальянский тилдин базасын семмендешкенде үйрөнүп келиш керек да. Антпесең тилиң жок болсо, документиң жок болсо, жумуш таппайсың. Биринчи эле эптеп таап, эң кыйын деген жумушка киши чыкпайт да. Таап жаштарды кийирсек, действительно моральный жактан да, физический жактан да кыйналышат. Vediamo di risolvere e conoscere tutto il resto della famiglia. Эме дейт, Кыргызстанга Чезари бар элек, чынын айтсам, Кыргызстанга жакында барам деп эметем, баарыңарга ысык салам дейт. Туугандардын, мен туугандарымдын да арасынан бир экөөнү эле тааныштык дейт. Эми Кыргызстанга барып калган туугандар менен да таанышам деген оюм бар, тилегим бар дейт. Мен болсо жашоомдо ушу эң эле биринчи өзүмдүн ушу алтын апама салам айткым келет. Апаке буюрса ушу мусулманчылык парзыңызды аткарып, Меккеге бир жагынан уулуңуз жөлөп, бир жагынан кызыңыз жөлөп, ушу апам, сиңдим жана иним ушу апамды Меккеге апарып келгентишат. Апаке, аман сен барып келиңиз, жолуңуз шыдыр болсун, биз сизди күтүп алабыз. Сизге ушу өзүм 46 жашка келип 4 баланын баласы болсом дагы ушу ак сүтүңүздү актай алдым деп өзүмө ишене албайм. Сизге ушу жашоомдогу бардык нерсе үчүн мен сизге абдан ыраазымын. Ысык салам туугандар, бир туугандар, Байкем Кубанычбек, Саадат, Асел,
Жолдошбек, сиздерге ысык салам. Урматтуу Айгүл эже. Чезире жезде. Италиано-то жезденто, кыргызенто, Бишкекте геленто. Есть то, да. Бүгүнкү биздин ушул Италиядагы мекендештер долбооруна катышып бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан биздин компаниянын атынан кичинекей белектерди кабыл алып коюңуздар. Бизде жезделерди сыйлайт, анан ошон үчүн кыргыздын калпагын кийгизип, дайыма Кудай буйрса, Кыргызстанга келсе деле мыкты тосуп алабыз. Анан биздин эжекелерибиз мыкты болот. Эгерде сиз асманга көтөрсөңүз, сизди бийиктикке көтөрөт Кудай буйрса. Анан биздин атыбыздан кабыл алып коюңуз жезде. О, кыргыз кичизира жезде да? Бул болсо биздин өнөктөш компаниябыздын атынан Авангардстилден таттуулар, белектер, кабыл алып коюңуздар, Рахмат сиздерге. Рахмат. Кыргызстанга Италиядан салам.